Бейиш нуру. Ыйык Куран. 14 кылым мурун түшкөнүнө карабай, күн өткөн сайын жашарууда. Жашыруун жаткан аяттарынын улам жаңы маанилеринин ачылуусу менен жаңыланууда. Булардын бирөөсү тарыхка тиешелүү аяттар. Адамзат үчүн кайып болуп эсептелген, так маалыматтар сакталбай калган тарыхый учурлар жана окуялар тууралуу Куранда көптөгөн кереметтүү аяттар бар. Алардын бирөөсү Фажр сүрөсүнүн 6-7-8 аяттарында айтылат. Ырас эле, сенин эгең Ат коомун эмне кылганын көрбөйсүңбү? Бекем түркүктүү Ирам шаарын. Андай шаар эч бир элде курулган эмес эле. 1990-жылдын баштарында дүйнө жүзү боюнча атактуу гезиттерде Кооз араб шаары табылды. Легендарлуу араб шаары табылды. Убар, кумдагы Атлантида деген темалардагы макалалар жарык көрө баштайт. Археологиялык казуулардын натыйжасында Ирам шаары табылган эле. Бул тарыхый табылга көпчүлүктүн бүйүрүн кызытат. Андан да кызыгы, бул Ирам шаарынын ыйык Куранда аты, сыпаттары менен кошо жазылып калуусунда эле. Андан мурун тарыхчылар арасында Ирам шаары бул болгону бир уламыш, ал жок нерсе. Же болбосо бул шаарды табуу мүмкүн эмес деген сыяктуу көз караштар бар эле. Археологиялык казууну жүргүзгөн археолог-документалист Николас Клеп эле. Ал илимий изилдөөлөр учурунда Бертрам Томас аттуу тарыхчынын 1930-жылы жазылган Арабия Феликс аттуу китебин окуп калат. Китепте Арабия Феликс деп Рим империясынын Араб жарым аралынын түштүгүндө жайгашкан чөлкөмүнө, тагыраак айтканда, азыркы Йемен, Умман мамлекеттери ээлеген аймакка карата айтылган эле. Николас Клеп Томастын китебиндеги маалыматтарды изилдеп баштайт. НАСАга кайрылып, аймактын космостон тартылган сүрөттөрүн алат. Кийин байыркы грек тарыхчысы Батламиус, тагыраак айтканда, Птолемейдин чийген картасын изилдейт. Натыйжада НАСАнын берген сүрөттөрүндөгү жолдор менен картадагы жолдор дал келип чыгат. Жолдордун барган жери шаардын орду эле. Археологиялык казуулардын натыйжасында шаардын калдыктары чыга баштады. Айрыкча Куранда бекем түркүктүү Ирам шаары деп бекем түркүктөрү менен сыпатталган шаардын узун түркүктөрү, устундары чыга баштайт казуу учурунда. Бул изилдөөгө катышкан дагы бир археолог Юрис Заринс бул шаарды башка археологиялык казуулардан айырмалаган өзгөчөлүгү бийик болгон түркүктөрү. Айрыкча бул шаар Куранда аты аталган Ат коомунун шаары болгон Ирам шаары деп айтат өзүнүн интервьюсунда. Ыйык Куран 14 кылым мурун түшкөнүнө карабай, күн өткөн сайын жашарууда. Жашыруун жаткан аяттарынын улам жаңы маанилеринин ачылуусу менен жаңыланууда. Кулак салдык, моюн сундук. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.